мамлекетибиздин бюджетине өтө чоң салымын кошот. Кумтөрдөн кийинки эле ушул казино болот деп атты эле да. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда канча казино ачылды, канча лицензия сатылды? Ошону айтсаңыздар. Эми кумар оюндарынын баары бир жерде ойнотулат. Тактап айтканда, оюн автоматтары, букмекердик кеңсе жана тотализаторлор казинонун ичине бириктирилет. Зал бир оюн зоо каймагы катары эсептелип, кожоюнуда бир адам болот. Бул багытта мыйзам долбоору парламентте 3-окууда каралды. 3-кампанияга дагы материалдар каралып атат. Түш келип түшкөн. 4-күгө келсе 4-күгө да каралып берилет. Эмнеге экөө эле келет деп ойлоп атасыз? Бүгүнкү күнү 1 жыл ичинде 1 жылдан ашык 2 компания эле пайда болду. Чыңгыз Азаматович, конкуренттүүлүк бар ал рынокто. Эч кимди чектеп аткан жери жок азыркы күндө. Эмнеге букмекердик жана тотализатордук ишканаларга силер өзүнчө бөлөк укуктар бербей жатасыздар? Ошол бир жерде болсун, биз жооп беребиз анан кийин ошолордун ишкердигине. Кыргыз жарандары кирип кетпесин деп атабыз. Мындай кадам азарттык оюндарга көзөмөлдү күчөтүү максатында жасалып жатат. Ошондой эле кумар оюндарына Кыргызстандын жарандарынын киришине жол берилбейт. Демилге эл өкүлдөрүнүн кызуу талкуусуна алынып, каршы пикирлер айтылды. Депутат Дастан Бекешев бул мыйзам казино ээлеринин монополиясына алып келерин айтып, сыңгалды. Натыйжада 57 депутат макул, 9-у каршы болуу менен мыйзам колдоо тапты. Видите, что вы делаете? Я вам объясняю. Букмекердик контора, тотализатор, оюн автоматтарын иштеткендер казиного барып кеңсесин ижарага алат. Силер казиночуну ижарадан акча табууга шарт түзүп жатасыңар. Анында мамлекеттин эмес казиночунун көзүн карап калышат. Силер тынбай эле оюн эрежесин өзгөртө берсеңер, кайсы инвестор ишенет? Казино ачып пайда таба албай калгандарга кошумча киреше булагын киргизип берип жатасыңар. Бүгүнкү күнү ошол чет мамлекеттерден келип казинону ачып атышат. Бүгүнкү күнү канча кыргыз жараны ким иштеп атканын ошол өкмөт мүчөлөрү билбесе, анда аякта айлык төлөбөй эле балким бекер иштетип атабы, кол кылып атабы, аны өкмөт мүчөлөрү билбейт экенсиздер да. Эми оюн зоок ишинин түрлөрүн бир жерге бир оюн чөлкөмүнө топтоштуруу менен инвестиция тартуу максаты коюлуп жатат. Бирок коомчулук өлкө экономикасын кумарканасыз эле өстүрүү мүмкүндүгүн айтат. Азарт оюндарына Кыргыз жарандарына тыюу болгон менен көмүскөдө ойноп келгени жашыруун эмес. Эми туура эмес да менимче. Болбойт да. Канчалаган адамдар мурда мен угушумча телевизордон угуп калса элем, утулгандар бар, үйлөрүн утуруп бергендер бар, ата-энесине какшат. Эми ондай жаман немеге балдар тез бурулат да менимче. Бизге мусулманчылыкка өзү кереги жок бул казино деген нерсеничи. Казино деген бул алык арам акча да, арам нерседен жасалган нерсе. Ошол эми биздин оюбуз. Болбой эле койгону жакшы. Чет өлкөлүк кыргызстандыкы барыбыр аны контролдош бир адамдын колунда болсо өзү билет да кандай киргизеби, киргизбейби. Мындан көрө мындай нерсени жок кылыш керек. Реклама чыгат, бирок колдонбойм. Адамдар менен өзүм мындай сүйлөшүп эметтим, уткуздум, акча уткуздум. Бир жол эмес, көп жол уткуздум. Анан эгерде ошол нерсеге өздөрү кол койсо, бизде карапайым адамдарда казино жок да. Кыргызстанда казинолор чет элдиктер үчүн гана иштейт. Оюн зоок ишмердиги боюнча бул мыйзам 2022 жылы мыйзамдаштырылган. Анда да кыргыз коомчулугу каршылыгын көрсөткөн. Бирок кумар оюндарынан казынага 2 миллиард сомго жакын акча түшөрү убадаланган эле. Бирок бул убадалар иш жүзүндө аткарылган эмес. Акыркы 1 жылда казино ишмердүүлүгүнө 2 гана лицензия берилип, казынага 100 миллион 464 миң сом каражат түшкөн. Казино жөнүндө мыйзам өзүнүн баягыл экономикалык максатына жеткен жок. Ошол убада кылынган, болжолдонгон 2 миллиард сомдун тегерегинде жылда салык түшүп турат деген көрсөткүчкө чыга алган жокпуз да. Ошондуктан мен ойлойм, келечекте бул мыйзамды өзгөртүү, аны мүмкүн казинолорду Кыргызстанда тыюу салуу жөнүндө дагы маселе көтөрүлүш керек деп ойлойм. Кыргызстанда казино ишмердигине 2012 жылы 1 январда салынган тыюу 2022 жылы алынган. Кумарканага уруксат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ошол жылы 30 июнда кол койгон. Кыргызстанда Гранд казино, казино Кристалл аталышындагы кумарканаларга лицензиялар берилген. Алмагүл Эркебайкызы, Шахрух Минжанов, Ош ТВ.